Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар, урматтуу достор. Бул кайрадан эле кыргыз тилинин онлайн сабагы. Бүгүн Чын Куран айынын 23-ü, сабактын темасы этиштин жакталышы. Алгач балдар, мен силерди сабактын максаттары менен тааныштырып өтөйүн. Демек, билим берүүчүлүк окуучулар этиштин жакталышы боюнча түшүнүк алышат. Өнүктүрүүчүлүк окуучулар толук жана толук эмес жак мүчөлөрдү үйрөнүшөт. Тарбия берүүчүлүк окуучулар алынган тексттерди, көнүгүүлөрдү аткаруу менен жаратылышты сүйүүгө тарбияланышат. Этиштин жак сан боюнча өзгөрүшү жакталыш деп аталат. Ошондой эле зататоочко улануучу жак мүчөлөр этишке да улана берет. Силер көрүп турган таблицада этишке улануучу толук жак мүчөлөр жекелик түрү көрсөтүлгөн. Биринчи жак мын, мин, мүн, мен окуганмын. Экинчи жак жайынча форма сың, сиң, сүң, суң, сен окугансың. Экинчи жак сылык форма сыз, сиз, сүз, суз, сиз окугансыз. Үчүнчү жактын мүчөсү жок. Ал жазган, ал жазды, ал жазыптыр. Эске сала кетчү нерсе балдар. Этиштин айкын келер чагы менен учур чагынан кийин үчүнчү жактын мүчөсү ты болот. Мисалы, ал келет, ал иштеп жатат, ал баратат. Этишке улануучу толук жак мүчөлөрдүн көптүктөрү: биринчи жак біз, биз, буз, бүз, биз окуганбыз. Экинчи жак жайынча форма сыңар, сиңер, сүңөр, суңар, силер көргөнсүңөр. Экинчи жак сылык форма сыздар, сиздер, сүздөр, суздар. Үчүнчү жак мүчөсү жок. Алар барышкан, алар барышты, алар барышыптыр. Этишке улануучу толук эмес жак мүчөлөр. Жекелик түрү: биринчи жак мен жаздым, мен көрдүм. Экинчи жак жайынча форма сен жаздың, сен көрдүң. Экинчи жак сылык форма сиз жаздыңыз, сиз көрдүңүз. Үчүнчү жак мүчөсү жок. Ал жазды, ал көрдү. Ошондой эле балдар, этишке улануучу толук эмес жак мүчөлөрдүн көптүктөрү: биринчи жак мүчөсү биз жаздык, биз көрдүк. Экинчи жак жайынча форма ңар, ңер, ңор, ңөр мүчөлөрү уланат. Силер жаздыңар. Экинчи жак сылык формасына ңыздар, ңиздер, ңуздар, ңүздөр мүчөлөрү уланат. Сиздер жаздыңыздар. Үчүнчү жактын мүчөсү жок. Алар жазышты, алар көрүштү. Ошентип балдар, уланган сөзү сүйлөмдө баяндооштук милдетти аткарып, энин жак сан боюнча өзгөчөлүгүнө жараша баяндоошту да жак сан боюнча өзгөрткөн мүчөлөр жак мүчөлөр деп аталат. Сөздүн жак мүчө менен жак сан боюнча өзгөрүшү жакталыш деп аталат. Келгиле достор, ушул алынган билимдерибизди бышыктоо максатында китебибизде берилген көнүгүүлөрдү иштеп чыгабыз. Анда биринчи тапшырма 456 көнүгүү 144 бет. Текстти окуп, аста сызылган сөздөргө кайсы мүчөлөр уланганын айтып бергиле. Жай мезгилинде көбүнчө эс аламын. Мен Арсланбапты эс алганды жакшы көрөм. Сиз эс алыңыз. Анда биринчи сүйлөмдө эс аламын деген сөздөрдүн асты сызылган. Мында толук жак мүчө биринчи жактын жекелик түрү уланган. Экинчи сүйлөмүбүздө жакшы көрөм толук эмес жак мүчө биринчи жактын жекелик түрү. Үчүнчү сүйлөмдө эс алыңыз толук эмес жак мүчө экинчи жак сылык формасы жекелик түрү. Калган сүйлөмдөрдү дагы өз алдынча иштеп чыккыла.
Экинчи тапшырма 459-көнүгү 144-бет. Биринчи жактын жак мүчөлөрүн ар бирин тиешелүү этиш сөзгө улап жазгыла. Мен үлгү катары көрсөтүп койдум. Биринчи жактын жекелик түрү мын, мун, мин, мүн мүчөлөрүнө мен аламын, мен ойноймун, мен бийлеймин, мен күлөмүн. Ал эми биринчи жактын көптүк түрүнө силер өзүңөр улап жазгыла. Ошентип балдар, биздин сабагыбыздын соңуна келип жетти. Үйгө тапшырма анда 461-көнүгү 144-бет. Көп чекиттин ордуна жак мүчөлөрдү коюп, көчүрүп жазгыла. Мен үлгү катары көрсөтүп койдум. Биз бактылуу жашайбыз. Мында биринчи жактын көптүк түрү быз мүчөсү уланды. Мен бардык сабагымды даярдадым. Мында толук эмес жак мүчөнүн биринчи жак мүчөсү уланган. Башкача айтканда жекелик түрү. Калган сүйлөмдөрдү дагы өзүңөр өз алдынча иштеп чыгып, тапшырманы аткарып, менин жеке WhatsApp номериме жибергиле. Силерден сөзсүз түрдө күтөмүн. Силерге ийгилик каалаймын. Кийинки сабактан жолугушканга чейин саламатта тургула, балдар. Сак болгула.